Барыңарға салам. Бұл видеода біз чыныгы жырыты ЦОМО тестінің сынамық тесттері бір окуучу жөнөткөн, анын сынамық тесттерин жыйынтыктарын талдайбыз. Так, фокус келеби? Макул. Анын жыйынтыктарын талдайбыз. ЦОМО деген бул ким? ЦОМО деген чыныгы жырытыны уюштурган организация. Чыныгы жырытыны ЦОМО деп бул орусчасы, кыргызчасы болсо ББОУБ, билимди баалоо жана окутуу ушулдары борбору. Ал жырытыны ошолор түзөт, алардын суроолордун түрү кандай болсо, чыныгы жырытыда ошондой суроолор келет. Татаалдыгы кандай болсо, чыныгы жырытыда ошондой татаалдыктагы суроолор келет. Тилекке жараша ЦОМОнун суроолору логиканы текшерет, көп узун эмес, кыска убакытта чыгара ала турчу, окуучунун окуп кетүү жөндөмүн текшерүүгө багытталган албетте тест. Эми бизге жөнөткөн окуучубуздун балдарын карап көрөлү. Азыр анын негизги тестин карайбыз. Бул жерде математикасы, грамматикасы, анан кийин окуу түшүнүү, окшоштуктар, сүйлөм толуктоо бөлүмдөрү. Алгач математикасынан баштайлы. Математикадан кандай жазыптыр? Мен азыр бул компьютеримде силерге жакындата албайт экем, анткени бул жерде орноштурулган PowerPoint программасы эски версиясы экен. Мен жакындаштыра албай жатам. Ошондуктан, эгер силер видеонун сапатын жогорулатсаңар, бул жерде жазуулар көрүнөт, а мен болсо телефонумдан параллелдүү окуп кете берейин. Математикасы кандай болуптур? Математикасынан алгебра 90%, 90%, арифметика 82%, ручка алып алайын. 90%, 82%, 60%, 67%. Ошондо статистика жана ыктымалдуулук, бул жерде алгебра деген абдан чоң тема. Бир тема эмес, мисалы. Алгебранын ичинде толтура нерселер бар. Арифметика дагы толтура, геометрия дагы, геометрия эми бурчтарды эсептесең көп узун эмес, бирок бар. Анан статистика жана ыктымалдуулук. Бул эки эле тема. Статистика темасы бар, анан ыктымалдуулук темасы бар. Булардын ичинде көп тема камтылбайт. Статистиканын бир канча суроолордун түрлөрү бар, ыктымалдуулуктун дагы бир канча эле формуласы бар. Демек, эмне кылса болот экен? Мисалы, менин оюмча, биздин билим курсубуздагы математиканын статистика видеолорун жана ыктымалдуулук видеолорун көргөндө буга керектүү формулалардын баарын үйрөнө аласыңар. Алгебра деген ичинде бүт эсептер алгебрага кирип кетет. Көбөйтүү, бөлүү, даража, тамыр, дагы башка, арифметикага дагы кошулуп кетет, менин оюмча. Анан геометриянын ичине өзүңөр билесиңер. Эми бул жерде алгебрадан, мисалы, эмне кылыптыр? 10 суроодон 9-ун иштептир. Жакшы. 29-дан 24 арифметика. Жаман эмес. 15-тен 9 геометриядан жаман болуптур. Мисалы, мына геометриясы жакшы эмес. Статистика жана ыктымалдуулук, ооба, туура, бул дагы 66%. Бирок бул жерде 6 суроодон 2 суроо кеткен. Демек, баары бир статистика ыктымалдуулукта көйгөй бар дегенди түшүндүрөт. Анын астында, мисалы, мына сары кызылдар менен дагы берилиптир. Ал жерде эң аягындагы сары, 2 сарыны окуп берейин. Мына 2 сарыны мен телефонумдан карап окуп атам, силер видеону жакындатып окуп көрсөңөр болот. Биринчиси эмне дейт, экинчиси эмне дейт? Сандык туюнтмалар жана өзгөрмөлүү туюнтмаларды кайра өзгөртө билүү, экинчиси негизги геометриялык фигуралардын касиеттерин жана алардын элементтеринин өз ара катышын колдоно билүү, ара катышын эмес, өз ара катышын колдоно билүү. Мен чынын айтайын, ЦОМОнун мына астыдагы жазгандарынан пайдалуу маалымат көрө элекмин. Ооба, бул темадан адашат экем деген сыяктуучу, мисалы, бул жакта өтө эле жалпылап берип коет негизинен, менин оюмча. Ошондуктан бул жерден белгилүү бир жыйынтык чыгарыш кыйын. Анан бир теманы иштегенде, балким сен, мисалы, ыктымалдуулукту иштегенде, ыктымалдуулуктун темасын билбегенден эмес, балким несинен, көбөйтүү бөлүүдөн адашып кеттиң, билбейм. Шашып кеттиң, башка нерсе болду. Эң аягында эми баары бир геометрия деп турат, геометриядан жакшы эмес. Анан туюнтмалар, өзгөрүү туюнтмаларды кайра өзгөртө билүү дегенден дагы
адашты. Бүтүн сандардын касиеттерин колдоно билүү деген бар экен. Сандык барабарчылыктар касиеттерин колдоно билүү, даражалардын касиеттерин колдоно билүү деген акыркы сызыктардын дагы бар эле катачылыктар бар экен. Мен өзүмдүн жазганымды эстей турчу болсом, мага мен өзүмдүн жазган учурумда дагы бул бөлүмү анча пайдалуу болгон эмес, сертификаттын астындагы темалары. Жалпысынан эмнени билсе болот? Жок дегенде мына үстүнөн карап туруп, геометрияны окушум керек экен, статистика, ыктымалдуулукту окушум керек экен. Же дагы бир нерсе, сөзсүз эле бул жерде адаштым деп туруп эле анан мен ал темаларды билбейт экенмин деп жыйынтык чыгарыштын да кереги жок. Балким алар сен билген эле темалар болчу. Мисалы, ыктымалдуулук статистикадан болгону адашып кеттиң. Мисалы, сен чыкканда билесиң да кайсы суроону иштей албай калдың. Же мисалы 46 суроо 60-тан 46 деген бул менин оюмча адамдардын эки түрү бар. Мен азыр камераны өзүмө алайын да. Эки түр бар. Кээ бирөөлөр суроолорду иштейт дагы бүт баарын иштедим деп ойлойт, 60-тан 60 кылдым деп ойлойт, бирок чыкканда 46 чыгат мисалы. Андайда эмне? Демек сен темаларды билесиң, өзүңө ишенесиң, көп практика кылышың керек, шашпай иштегени үйрөнүшүң керек. Аны үчүн көп сынамак жазыш керек. Бул бир. Кээ бирлер бар, жок, чындап эле мен 10 суроону иштей албадым дейт. Жыйынтыкты караса чындап эле 10 сурообуз ката, бир экөөсү адашып кеткен, жалпы бир 60-тан 50-45 алып атат. Эгер тестке кирип, билбей чыккан суроолоруң бар болсо, анда эмне? Ооба, чын эле сен эмне кылып атыптырсың? Үйрөнө элек темаларың бар экен. Кайсылардан көп адаштың? Өзүң билесиң математикаңды. Дептериңерге жазышыңар керек. Дептериңердин бир алдыңкы барагында калың бетине, мисалы, мен дептеримде компьютердин астында калды, алып туруп жазыш керек. Мен бул темалардын тизмесин түзүп, темалардын тизмесин Билимот сайтынан да көрсөңөр болот. Бул темаларды билем, буларды билем. Ар бир адашканда бул темадан адаштым, бул темадан адашпадым деп плюс-минус белги коюп, адашканыңарга минус коюп, кайсы темадан көп адашканыңарды аныктасаңар болот. Мисалы, мен өзүм кайра бул жерде дагы айтайын, 60 суроо болсо, мисалы, мен өзүм SAT сынагына даярдангам да, бирок баары бир. 60 суроо болсо, башынан көп адашчумун, анан аягынан адашчумун. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Оңой суроолордон адашчумун, анан кийин кыйын суроолордон. Бул деген кыйын суроону билбейт элем дегенди түшүндүрөт да. Ортосунан азыраак адашкам да. Андан кийин эмне болду? Кийин даярданып темаларды үйрөнүп, формулаларды үйрөнгөндө аягынан аз адашып калдым. Башынан көп адашам, ортосунан аягынан бир аздан адашам. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Мен оңой суроолорду шашып адашам, кыйын суроолорду иштегенди үйрөндүм дегенди билдирет. Аяк жагын маселени чечип бүтөсүң, кийин ар жерден эле ката чыгып, башынан көбүрөөк ката чыгат. Башынан убакыт шашып, бат иштейм деп оңой суроону адашып кетесиң. Көңүл бурбайчы, капканга түшүп каласың. Капкан деген, мисалы, капкан стратегиясы, капканга түшүп калуу деген боюнча YouTube'да математика видеобуз бар, колонкалардын капканы деген. Математика стратегия капкан Билимот деп жазсаңар чыгыш керек. Анан ошондойго түшүп каласыңар. Ошодон өттүмбү жокпу билишиңер керек. Мисалы, оңой суроолордон адашпай, кыйын суроолордон адашып атамбы, оңойдон адашып атамбы, же мага убакыт жетпей атабы? Убакыт жеткенде баарын иштеп коймокмунбу? Демек силер өзүңөрдүн алсыздыгыңарды аныкташ керек экенсиңер. Бул биринчиси эмне? Убакыт жетпей калдыбы? Мисалы, менде убакыт проблемасы көп болот. Дайыма эле болуп келет. Экинчиси, мен тема билбеймби? Тема билбей чындап чыгара албадымбы? Же үчүнчүсү, адашып жатамбы? Билем, бирок адашып, шашып кетүү. Убакыт жетпей атса, практика кылып убакытка жеткизиш керек, убакытка коюп иштегенди. Теманы билбесең, анда ошол теманы таап туруп окуш керек. Өзүң билесиң ошонуңду. Шашып адашып атсаң, анда кайра эле практика кылыш керек. Эми кыргыз тилинин грамматикасы. Кыргыз тилинин грамматикасыны мен өзүм соммо жазганымда 11-класс февралда бир жолу эле жазгам, негизи ошондо 93% алганмын. Такыр даярданбай туруп 93% алгам. Грамматиканы чындап даярданган эмесмин. Бирок грамматикам меники жакшы болчу экен ошондо. Анткени бул жакта практикалык грамматика берилет. Анан бул жерден дагы
балким пайдалуу маалымат аларсың. Анткени мисалы эң аягында эмне дейт? Сөздөрдү бири-бири менен туура айкаштыра билүү дегенден адаштым. Сүйлөм мүчөлөрүн бири-бири менен айырмалай билүү, туруктуу сөз айкаштары маанисин чечмелей билүү. Эми бул 33% деген менен канча суроодон адашты дегенден да. Мисалы, бул жерден эң менин оюмча негизгиси кеп маданияты. Кеп маданияты мен кыргыз тилчи болбогондуктан азыр мен бул кеп маданиятында эмне келишин билбейм. Лексикадан билбей атам. Морфология, орфография. Мисалы, мага эң эле кыйын болгону бул орфография. Морфология сөздүн келип чыгышын изилдей ошондо же формасын, эмнесин изилдейт, мүчөлөрүн беле. Пунктуация, орфография жана синтаксис. Мага эң эле татаал болгон нерсе орфография менен пунктуация болчу. Бул жерде дагы карасак, орфографиядан адашыптыр, пунктуациядан дагы бир аз адашыптыр. Эми бир аз адашыптыр дегенде 2 ката, 1 ката, анан синтаксистен 4 ката. Синтаксис дегенде кандай? Синтаксистик талдоо деп эмнени айтат элек? Кыскасы, мен алтын сертификат үчүн эле грамматиканы даярдангам, айтып коеюн. Ошон үчүн бир жумага даярданып, бир жумада унутуп калгам десем болот. Мен өзүм кантип даярданганым жөнүндө биздин Bilimot KG сайтыбызга киресиңер. Bilimot KG сайтында окуп түшүнүү курсубуздун баштапкы бөлүмүндө кантип алтын сертификат алдым деген жөнүндө өзүмдүн кантип даярданганымды 30 мүнөттүк видеодо түшүндүргөм. Ошол жакта кантип даярдандым, кандай болду, эмнелер пайда берди, ошону айткам. Бул жерде дагы бир жолу айта кетсем, менде грамматикадан, ошол орфография, пунктуациядан көп кыйналчумун деп ойлойм. Билбеген нерселерим бар эле, бирок аны досторум жардам берип, көп кездешчү суроолорду бири-бирибиз менен талкуулап, алар мага айтып, муну жаттап ал, буну билиш керек деп, анан мисалы ар бир сөздөрдүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги кантип жазылат, сөзсүз деген кантип жазылат, билбейм, дагы кыскартылган сөздөрдүн аталыштары кыскартылса, мисалы Бириккен Улуттар уюму, ЖРТ, андай мындай, аларга мүчө уланганда кантип уланат. Ошол сыяктуу нерселерди мен билбейт элем, аз калганда даярданып, жаттап алгам, анан тестке кирип чыккам, кайра унутуп калгам десем болот. Эне тилде окуу жана түшүнүү 11 класс. Эне тилде окуу жана түшүнүү окуу түшүнүүнү кантип жогорулатса болот? Мисалы, эң негизгиси мына 30 суроодон 17 суроо кылыптыр. Бул аз. Качан тапшырды мен билбейм. Азыр бул окуучубуз биздин окуу түшүнүү курсубузду дагы окуп баштады. Бул окуп түшүнүүгө чейинби? 26 апрель экен. 26 апрель биздин окуп түшүнүү курсубузга окуп бүтпөдү билбейм, мисалы. Окуп түшүнүү курсубузду окугандан кийин эле сен окуп түшүнүүң асманга учуп кетет деген түшүндүрбөйт. Буга чейин канча болчу, будан кийин канча болду? Мисалы, бир окуучубуз айтып атат, 5-6 балл кошкону жардам берди депчи. 5-6 туура суроо иштегени. Бирок менин оюмча, балким биздин курстан, балким өзү эле даярданып жүрүп кошулду ошол убакыттачы. Ансыз деле кошулмакка аракет кылганы үчүн дегендей. Бирок окуп түшүнүү курсубузда мен кантип окуу стилин силерге көрсөтөм. Кантип талдаш керек? Эң башкысы, кантип критикалык ой жүгүртүш керек? Менин оюмча ошол жерден мындай талдоону силер көргөн эмессиңер деп ойлойм, тексттердичи. Ар бир сөзүнө, ар бир нерсеге критикалап талдап. Ошондо текстти такыр башкача окуп каласыңар. Жана суроолорго жооп берүүгө дагы оңой жардам берет. Окшоштуктардан 90% экен, 2 эле ката. Окшоштуктарды жакшы иштептир. Эми 2 ката баары бир көп. Бирок негизи 2 ката дегенде салыштырмалуу деңгээлде башкасынан жакшы экен. Сүйлөм толуктоодон 2 ката. Мисалы, сүйлөм толуктоодон жакшы эмес деп ойлойм. Анткени мен үчүн сүйлөм толуктоо дээрлик 10дон 10 кылыш оңой болот эле. Билбейм, сүйлөм толуктоо логикалык эле, мындай логично келчү. Буларды азырынча мен кантип өнүктүрсө болорун кепилдик бере албайм. Стратегияларды дагы билгендерим бар бир аз. Аны окшоштуктар боюнча чыгарган болушум керек, бирок 4-5-6 жыл болуп кетти го дейм ал видеого дагычы. Мен билген нерсени силер дагы билесиңер. Сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча дагы эч нерсе айта албайм. Мен бир нерсе айта алам. Менин оюмча окуучунун
грамматикасы өзүнчө бир категорияга кирет дагы. Анын математикасы менен мына байланыштуу дегенди түшүндүрөт. Математикасы менен окуу түшүнүү бөлүмү жана окшоштуктар бөлүмү бири-бирине окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмдөрү бири-бирине байланыштуу деп ойлойм. Анткени окуу түшүнүүдө силердин логикалык, критикалык ой жүгүртүү талап кылат. Сүйлөм толуктоо дагы бир аз ойлонууну талап кылат. Грамматика ооба талап кылат, бирок грамматика бир аз жаттоону дагы талап кылат. Ошон үчүн силердин математикаңарды жакшыртканыңар силердин окуп түшүнүүңөргө, окшоштуктарга, сүйлөм толуктооңорго жардам берет деп бул менин жеке оюм. Ооба, бирок кээ бир окуучулар чындап математикасы абдан жакшы дагы, башка бөлүмдөрү начар, тилге такыр эле кыйын. Кээ бир адамдар тили жакшы, окуп түшүнүүсү дагы жакшы, критикалык. Бирок математикасы начар. Менин оюмча, сенин окуп түшүнүү, сүйлөм толуктооң жакшы болуп турса, математиканы жогорулатыш көп кыйын эмес. Болгону сен өзүңө туура форматта формулалар жазып, кызыктуу, өзүңдү кызыктыра ала турган багытта үйрөнүп окусаң, сага математиканы көтөрсө болот деп ойлойм. Формулаларды, суроолорду иштеп, менин оюмча жыртыда негизи эле математиканы жогорулатыш оңой. Окуп түшүнүү, сүйлөм толуктоолорду жогорулатыш кыйын. Менин оюмча, окшоштуктардычы. Бирок көп практика менен окшоштукту жеңсе болот. Окуп түшүнүүнү жеңиш үчүн жөн эле бат окуганды үйрөнө бербей, текстке сынчыл көз карашты үйрөнө берсеңер, ар бир тексттин, ар бир сөзүн сындап окуганды, муну биздин билим курсунун окуп түшүнүүнүн баштапкы бекер бөлүмүнөн да көрө аласыңар, кантип сындаш керек экен. Ал силерге сөзсүз жардам берет деп мен ишенем. Ошон үчүн мисалы бул жерде карайлы, мына математикасы 71%, окшоштуктар, сүйлөм толуктоосу жана математикасы 76%, бири-бирине жакын. Антсек грамматикасы дагы жакын экен да, бар эле 70%-дын айланасында экен. Эгер ушундай жыйынтык менен кете турчу болсо, анда 70% деген канча балга барып калат? Мисалы 245-тин 70%, бул 170-180 балл экен. Эгер жөн эле ала турчу болсок, бирок ар бир бөлүмгө өзүнчө балл берип эсептей турчу болсок, анда мен билбейм кантип эсептешти. Жалпы туураларын гана эсептей алам. Мисалы 46 туура. 46 туура плюс 21 туура плюс 43 туура. 110 туура. Канча суроодон? 150-дөн. 110, 150-дөн 73%. 245 балл менен 179. Мен жөн эле түз эле пайыз кылып эсептей алам. Анткени сомонун эч бир жеринде мен көргөн эмесмин, кайсы бөлүмгө канча балл берилет, кайсы бөлүмдү кантип эсептейт экен. Сомодон бир эле көргөн нерсем ушул пайыз менен берип коет. Мен офисине барып баллдарды кантип бересиңер деп сураган учурда дагы алар түшүндүрүп бере алган эмес. Анткени статистикалык ыкма колдонуп, окуучулар тестти жазып чыккандан кийин алардын алган упайларына, алар көп адашкан суроолорго белгилүү бир балл берилип, окуучулар азыраак адашкан суроого белгилүү бир берилет деген сыяктуу мындай статистиканы колдонуп туруп, тесттен кийин балдардын ар бир суроого канча балл берилиши, кантип бөлүнүшү аныкталат деген сыяктуу айтып койгон, магачы түшүндүргөн. Ошон үчүн айта албайм. Химиясын да бир жолу карап коелу. Химиясы жакшы болсо керек эле, 75%. Бүт эле 70-тин айланасында экен, бирок химиянын 75 дегени бул абдан жакшы, анткени 150 баллдын 75%, бул 112 балл. 112 балл деген жаман эмес балл. Мындан ары бул жерде дагы адашкан темаларын караш керек. Эмнеден адашыптыр? Бир тектөө эмес, аралашмаларды бөлүүнүн ыкмаларын аныктай билүү. Чыпкалоо жөн эле, фильтрлөө, чыпкалоо же болбосо газдарды бөлүү жолдору биздин 11-класстын темалары 8, 9, 10, 11-де дагы баягы эксперименттердин түшүндүргөн видеолор бар ошол жерлерде. Химиялык реакциялардын, продуктулардын, реагенттердин формуласы жана реакцияны жүргүзүү шарты боюнча аныктай билүү. Мисалы бул
Мунун ичинде миллион нерсе бар да, сен кайсын жерден адашканыңды бул жерден биле албайсың. Жалпы химиясы 82%, органикалык химия бир аз начар, органикалык эмес химия жакшыраак. Демек, органикадан 4 ката, органикалык эместен 3 ката, жалпы химиядан 3 ката. Химияны кантип жогорулатыш керек? Практикалык суроо иштеш керек. Билимот сайтындагы сайт тесттерди бүт баарын иштеп, Эрлан жакшы эле чыгарып калды окшойт деп атын айтып алдым. Эгер биздин колдон келишинче түзө алган, жардам бергенибиз ушул. Бул биздин 4 курсту тең окуп чыкты окшойт окуучубуз. Мындан артыгы эмне кылыш керек? Башка кыргызча китептердин баарын таап, баарын чыгарганга аракет кылыш керек. Андан сырткары орусча химия суроолору деп туруп жазып алып туруп иштеш керек. Колдон келип англисче түшүнө алса, англисче жазып туруп иштеш керек. Болбосо орусча суроолорду иштеп чыгыш керек. Айла жок. Кыргызча материалдар бүтүп калса. Видео бир аз узун болду окшойт. Эч ким көрбөсө дагы жок дегенде өзү көрөр. Ушуну менен жыйынтыктай берейин. Билимот KG сайтыбызга барсаңар болот. Математика, окуп түшүнүү, химия курстарыбыздар бар. Алардын баштапкы сабактары дайыма бекер. Карап көрөсүңөр, форматын көрөсүңөр, анан жакса толук сатып аласыңар. Барыңарга сунуштайт элем. Азыр жаңы чыккан окуп түшүнүү курсубуз бар. Кирип көргүлө. Жагымдуу болот деп ишенем. Жагат деп, пайдалуу болот деп ишенем. Жана жыртыгы аз калганда дагы окуп түшүнүүгү карап чыгууга жетишесиңер. Билимот курстары боюнча суроолор болсо, Телеграмга, WhatsAppка жазсаңар болот, же биздин Instagramга Билимот KG деп издеп туруп жазсаңар болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.